Кадимки карапайым кыргыз айылы. Анда айтылып өткөс окуяларга бай бир ууч эл байырлайт. Арасында карапайым үй бүлөдө койчу атасы, кичинекей иниси менен кырсыктан улам кыймылы олдоксон болуп калган Алтынай жашайт. Ал күн алыс тоого чыгып, отун терип, табият менен баарлашат. Бир күнү бала кезинен бери жактырып, бирок алыстатуу максатында ата-энеси тарабынан чет өлкөгө окууга жиберилген Бакытка капыстан жолугуп калат. Алтынай менен Бакыт бирге болобу? Окуя мына ушул суроонун тегерегинде уланат. Актер актрисалардын курамы боюнча айтып кетсем, профессионалдуу актрисалар катышты десем болот. Көбүнчө ошо улуу мундагы байке эжекелер, ага эжекелер катышты. Суунун алдында турган өтө кыйын болду да. Анан эми кино үчүн биз баардык курмандыкка барабыз. Улан Эшбаев үчүн сүйүүгүчү башкы каарманды чагылдырган экинчи тасмасы болуп эсептелет. Түрдүү кинолорго сунуш көп түшөөрүн, алардын ичинен бул эмгектин сценарийи көңүлүнө жаккандыгын билдирет. Любой актер ойногондон кийин мен жаман ойнодум деп айта албайт. Мен оюмча өзүм ыраазы элем, жакшы эле ойнодум деп айтам. Замира Сатыбалдиева турмушка жакындатылган сюжеттүү эмгек өз максатына жетти деп эсептейт. Буга уюштуруу тобунун ыкчам жана сапаттуу иши салым кошкондугун айтат. Мен бул ролдо кичине өзүмө жакпаган бир чети өмүр ушакты жакшы көрбөйм, бирок сәл пәл мындай ушакчы аялдын ролун аткардым да. Ошо дүкөнчүнүн ролун баягы турмушта болбогон кесипти ошо тасмадан чагылдырдым да. 1 саат 8 мүнөткө созулган тасма шаардын четиндеги айылдардын биринде тартылган. Ассалам барыңыздар білесіздер. Мен да биринчи жолу Боз Алтында көргөмүн. Боз Алтында ошол башкы ролду көргөмүн. Премьерага белгилүү жазуучу жана драматург Султан Раев да чакырылган. Ал биринчи кезекте башкы каарман Асем Токтобекованын актердук чеберчилигине баа бергендигин айтат. Кандай сыноо болбосун, акыры ошо сүйүүнүн күчү жеңет. Ошо сүйүү өзүнүн мындайдыр бир өзүнүн улуулугун, тунуктугун көрсөтөт дегендей мааниде кабыл алдым да. Фильм мындай жеңил тартылган, мындай бир көп деле мындай кинодогудай кээ бир моменттер болот го. Ошондой нерселер жок да, просто воспринимается очень хорошо да, мындай жөнөкөй көрүүчү да көрсө дагы аларга мындай жакшы бир сезим калтырат. Мен деле көрүп, көп фильмдерди көрдүм эми дүйнө боюнча, бирок мага дагы мындай жакшы бир сезимди, бир жылуулукту калтырды да. Режиссердун атасы Карим Токтобеков үчүн кызы иштеген ар бир долбоор өзгөчө, артыкчылыктуу. Азыркы киносунда эми муну эл сынайт да эми. Мен режиссер мактап жибергенде болбойт аны. Эл сынасын эми. Азыркы кино боюнча сүйүүгүчү чынында эле бул кино өзүнүн атына жараша заты дегенде жакшы болот. Жана сүйүүнүн аркасы менен жанагыдай майып болгон кыз ордуна келип атат, бала жардам берип атат. Кино башталгандан бүткөнгө чейин жакты. Сүйүүсү жакты. Асеманын сүйүүсү жакты. Менин түшүнгөнүм боюнча бул мааниси терең экен, кыска тар чөйрөнүн ичинде бир кең маанини берген чыгарма болгонун байкай алдым. Себеп дегенде бул жана Алтынай деген кыз менен берки баланын ортосундагы экөөнүн жашоосунун абалы, социалдык абалы эки башка да. Бири байдын баласы болду, бирөө кедейдин кызы болду. Бирок ошого ата-энесинин каршы болгонуна карабастан, аягында кинонун бири-бирине жеткендей ошол негизги кульминациясына ээ болуп атат. Төгөрөгү төп келген келишимдүү, билимдүү жигит менен жарды, бирок жан дүйнөсү бай Алтынай бирге болобу. Албетте, анткени сүйүүнүн күчү жамандык, тоскоолдуктардын баарын жеңе алат. Махабаттын кудуретин чагылдырган эмгек бала кезден бири-бирин жактырган эки жаштын бирге болуусу менен жыйынтыкталат. Жайнагүл Талас кызы, Улан Нурманбетов, Пирамида.